Достор сүйүнчү, барыңарга сүйүнчү. Биз жакында YouTube каналы менен келишим түзгөнбүз. Келишим боюнча Channel 7 каналынын видеолорун катталган гана колдонуучулар көрө алат. Ошондуктан катталгыла. Катталуу үчүн регистрация сурайт, регистрациясында кылгыла, жалкоолонбой. Регистрация кылгыла, коркпой койгула, государство төлөп берет. Жана ошондой эле жакында биз YouTube каналынан сиздерге түз эфирге чыгабыз. Долбоор боюнча, Channel 7 каналы боюнча иш кылса ар кандай суроолор болсо даярдап тургула, барыңыздар менен түз эфирден көрүшкөнгө биз даярбыз. Жана ошол түз эфирдин датасын, убактысын, кайсыл күнү анын баарын Кудай буйрса жакында айтабыз. Эң башкысы даяр болгула. Биздин активдүү көрүүчүлөрүбүздүн бири Мирлан Кудайбергеновго биздин каналдын атынан ысык салам. Кыргыз эли үчүн суранганы үчүн, монгол эли үчүн суранса, салам айтпайт болчубуз. Ассаламу алейкум. Акыл бирстин тукуму аттуу кинону баарыбыз эле көргөнбүз. Кожо жаш аттуу мергенчи жөнүндө. Эми ошо киного кирбей калган кадр. Он так, а вот я. Бирок тескерисинче, аскада кожо жаш калып калбай эле теке калып калыптыр. Эми мергенчинин айтканын уккула. Он так, а вот я. Тек дейби? Ошондо теке орусча тек болобу. Он так, а вот я. Патронов нету. Патронов нету дейт. Сооп болот, рас болот. Суречкинин каргышына калып жүрбү. Бирок текеге баары экен. Бул байкуштарды өкөтөң байкуш. Көп нерсеге салыштырса болот. Мисалы, сүйгөн кызынын артынан чуркап жүрүп жетпей калгандагы учур. Патронов нету. Бүйөөсү аялын ойношун кармап алганда. Патронов нету. Же болбосо, Үйлөнгөнүгө 10 жыл болду. Качан балалуу болосуңар? Патронов нету. бир гана Кыргызстанда максакка бир кадам калганда кичине жетишпей калат. Это Кыргызстан, да, братан? Братан? Уай! Теге братан отурбайбы. Патронов нету. Көбүрөөк эле алып албайт беле. Государство төлөп берет да. Иш кылса патрону жок калганы жакшы болду. Текеге. Кыргызстанда дагы кышында муздак сууга түшкөн морждор бар. Болгондо дагы 1 январда сууга түшкөн да. Ого, мындай кадамга эмнеге барды экен? Элдин баары 31 декабрда өчүп калып, 1 январда тура албай атса, же баш жаза албай жүрсө? Бул байке башты ушинтип жазат турбайбы? Аларга патриот, албетте патриот. Чындыгы патриот. Ирония судьбы или с легким паром деген кино бар го? Мы пошли в баню. С легким паром. Спасибо. Ал эми бул байкелер жыл сайын 1 январда баары чогулуп сууга түшөт. Головой дагы бер. Же ушул эле байке түшөт. Ошого кырынды да тайгыланып. Помпо, курсаттын помпосу. Курсагы чыгып, карып, бирок кырынып тазаланып алган томпо. Дагы кимге окшош экен? Жок, бул Джек Воробей. Джек Воробей да, Джек. Жанар бойлочу. Байке кой, тизеден келген жерде кантип бойлосуң? Азамат экен. 1 январда чанжырап уктап калбай, ушул томподон же Джек Воробейден үлгү алган. Бирок эгер ооруп калса, государство төлөп берет. Достор, кийинки видео +18. Аябай мыкаачылык сценасы. Ушундай беле. Ушундай беле. Өтөн адам биринчи көргөндө 10 костан кетчү. Татрак. Ал колуңду. Болду, кач. Кыз менен баланы өпкө менен чаап атышат, жазалап атышат, сыйкырлап атышат. Ушундай беле. Дагы өпкөлөнүңүзбү? Я. Экинчи өпкөлөнгө. Мына мууда өпкө. Мен сага. Ушундай беле деген кыз биринчи башка нерсе менен чаап көрсө керек. Ладно. Бул деген өпкө чапмай деген кыргыздардын салты. Жаңы үй бүлө ынтымакта жашасын деп 2 жаштын үстүнө чүпүрөк жаап, өпкө менен чабышат. Өпкө чапмай салтын Кыргызстандын кээ бир аймактарында колдонушат.
Айрыкча таласта. Таласта? Өпкө, талас. Талас өпкө. Байланышы бар, Салт боюнча таласта өпкө менен чабат экен, Нарындачы? Кой мененби? Ушундай беле. Ошто. Самсу менен. Ушундай беле. Ал эми ысык көлдөчү? Балык мененби? Ушундай беле. Мен. Болду, кач. Неден качкыла? Өпкө менен бүткөндө башка нерсе менен чабат го. Мен. Болду, кач. Салт боюнча кач дегенде экөө эки жакка качыш керек. Ким биринчи качса, ошол үй бүлөнү башкарат экен. Эркек молодец. Болду, кач. Стоп. Артка түрдүрсөң. Байкуш теке. Жанагы мергенчи текеге жеккен тура. Деп койсун. Кыргыз эстрада ырчысы Каныкей акыркы күндөрү шоу бизнестен көрүнбөй калды. Кийинки видеого өтө берели. Бир бала ырдаган тат, бул распевка. Биздин баштан елоргана өтпөгүн, сезимиңди жаш жүрөгүн өрттөнгөн. Айтайын деп дарманым жок айтышка, башты салып кайра артка барышка. Мессага, мынасага Каныкей табылды. Көрсө ал бир баланын ичине кирип кетиптир. Эми ал баланын ичинен Каныкей чыгаш керек. Биздин баштан елоргана өтпөгүн. Үйүнү оппа окшош. Кебетесин ичине макияждан берип туруп 35 тонна шпаклевка берсе окшош болот. Айтайын деп дарманың жок айтышка. Башка Каныкейдин кереги жок. Отуруп алып ырдаганы мага башкача көрүнүп. Биздин баштан елоргана өтпөгүн. Ырдын кайырмасына келдик, эми баарыбыз чогулгалы. Сен кайгырма, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садага сарналган ар бир түн. Кайфтын баарын бузду. Жакшы эле келет деле, бирок үнү жетпей калды. Өмүр жарды деп, садага сарналган. Каныкей ырдып атканда фонограмма өчүп калганда кандай болот? Узак дешили, кыйын күндө апаң жапканнан дисти. Сен кайгырма, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садага сарналган ар бир түнүңдү. Аты Каныбек болсо таң калбайм. Каныкей болсо эле таң калбайм. Көчөлөрдө отуруп ырдабай, музыкалык окуу жайга барып окуу. Государство төлөп берет. Биздин баштан елоргана өтпөгүн. Ал эми биздин акыркы видеонун спонсору государство. Бир нерсе болуп кетсе, государство төлөп берет. Эки кыз паркта отуруп алып семечка чагып атышат. Семечканын кабыгын жерге чачып коюш. Бас. Кыздар убактысы жок кечиресиң. Кармасаң брат, интервью алып коюн азыр. Саламатсыңар кыздар. Алардан эки бала интервью алган. Мондай семечка чаккан бул. На той парк, что біз чакканга? Парк? Да. Бетим, бети жок десе. Урматтуу туугандар, экинчи паркка сейилдегени, ойногону барбагыла. Бир гана семечке чакканы баргыла. Паркта эле ушун чагып берсе болобу? Ооба, силерге окшоп лахават этип монтип жүргөн болбойт го? Чоң кыз, силерге окшогондорду лахават этиш керек. Лахават этип атканын билип атат да, анан отурат. Андан ары лох болуп. Достор, мунун жанына баягы кызды отургузуп коюш керек. Посидеть, девушка, мен сен баштап кетпейм. Я тоже буду посидеть. Лахават этип. Просто жөн эле интервью алып атабыз силерденчи. Силерди көрдүк, муну жерге чачып атпырсыңар, муну ким шыпырат, ким жыйнайт. Салафан коюп алып чаксаңар болот беле. Жок, бул государство төлөп берет да, аны тазалаш керек, дворниктер бар, атайын служащийлер бар. А то и государство, чтобы посоздавать. Уят эле, уят. Урматтуу депутаттар, кымбат машинелерди, креслолорду албай эле койсоңор болбойбу? Бул государство төлөп берет да. Жайында ысык көлдү булгабай койсо болбойбу? Бул государство төлөп берет да. Достор, бул кыздарды псих больницада дарылатыш керек. Бул государство төлөп берет да. Ушул кызды
шыпыргы кылып парттарды шыпырыш керек экен. Думать не гадал, что умение пригодится, когда он будет уже отцом 4. Же бул кыз башка өлкөнүн шпион. Биздин Кыргызстанды булгап кетүү максаты менен келген. Жок, бул кыздар деген Ош базарда семечке сатат. Ана өтпөй алган семечкаларын ушул паркка келип чагышат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей. Бул макалга кандай карайсың? Сен бритти аяғың түз қармап, часқын жасына қалып тұрсаң, сен таза болсаң, ал жерде таза болот, микрофонун ашынаға оңолот болчу да. Да. О, идея. Чоң кыз, сиз мага жактыңыз, мен сизге жактымбы? Сен бритти аяғың түз қармап, часқын жасына қалып тұрсаң. Кой. Кыздар, аман эле болду. Билем, азыр бул кыздар кылганына өкүнүп атышат. Бир топ эле өкүнүп атышат. Бирок башкаларга сабак болсун. Бул государство төлөп берет да. Достор, азыр болсо менден табышмак. Мен атым Актан, Бишкектен, 26 жаштамын. Мен эмне кылып атам? Ушул видео табышмакка күлкүлүү же кызыктуу оюңарды пикирге жазгыла. Жана ошондой эле өзүңөрдү ушундай видеого тартып бизге табышмак жөнөтсөңөр болот. Сөзсүз түрдө атыңарды, жашыңарды жана кайсыл жерден тартып атканыңарды айтышыңар керек. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Мен атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ой тобо электрондук маймылча gmail.com дарегине жөнөтүп, же болбосо мынакей WhatsApp номерине жөнөтсөңөр болот.